жакшы бир мындай эмеге тусумга чыксын дегенде, анын ичинде ошо мамлекет чыгыш үчүн. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу боюнча тапшырма берилген. Анын негизинде президентке караган Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы быйыл өлкө боюнча 8.000ден ашык кызматкердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча окутууларды өткөрөт. Буга байланыштуу академиянын өкүлдөрү расмий иш сапары менен Ошмуда болушту. Алар ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, кызматташуу келишимин дагы 1 жылга узартты. Келишимдин алкагында түштүк аймагындагы 1400дөн ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер окутуудан өтөт. Ошол келишимдин негизинде быйылкы окуу жылында мына Ош мамлекеттик университетинин базасында 1400дөн ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар окутулат. Алардын окуу процессин өткөрүү, ошо сабак бере турган мугалимдердин, тренерлердин эмгек акысы ошол жана мамлекеттик тапшырыктардын эсебинен республикалык бюджеттен чечилген. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин мугалимдери окутууларды жүргүзүп, тренер кызматты аткарышат. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруучулардын толук квалификациясын жогорулатуу боюнча жаңы чыккан закондорду, жаңы чыккан нерселерди окутууга жана жаңы башкаруунун методикаларын үйрөтүүгө багытталып атат. Ошол боюнча биз Ош мамлекеттик университети ушул тренерлер менен жана аудиториялар менен толук камсыз кылабыз. Буга чейин экономика, бизнес жана менеджмент институтунун окутуучулары 500гө жакын мамлекеттик кызматкерди квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча окутуудан өткөргөн. Анда аймактарды өнүктүрүүдө системалуу иш, жөндөмдүү адистерди ишке тартуу, экономикалык жана социалдык милдеттер боюнча жалпы 10 темада окутуу жүргүзүлгөн. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.